кыскача тааныштыруу менен Динара Иманалиева эжекебизге кезек келди. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Кутмантаңыздар менен. Ушул биздин биринчиден Кыргыз акын жазуучулар фондунун жетектеген Нуркан Карагулова, Кундузбек Маматова эжелерге терең ыраазыбыз. Себеби биз жетектеп дайыма ушу жол көрсөтүп турат. Ушул эжелерге терең ыраазыбыз. Анан мен да ушул бирикмеде болуп катышып ырлар жазып келатам. Анан ошондой эле бул Карылар күнү, мугалимдер күнү да жакындап ушул убакыт болуп аткан үчүн карыларды, мугалимдерди куттуктап кетем. Өзүм дагы Сүкөр районуна караштуу Чоктал айылында тарых мугалими болуп эмгектенем. Анан ушул карыларга куттуктоо ырым бар эле, ушуну койсом. Болбосунчу жашоодо эч капаңар, жол көрсөтүп оңдойсуңар каталар, тисе экен бизге берген батаңар, кут дарыган ата жана апалар. Ырыс кугут силер менен турбайбы, насаат айтып жакшы жаман ылгайлы, эмне кылсак биз ошону көрөрбүз, абер менен адамдыктан сынбайлы. Бек болсунчу оорубастан жаныңар, кемибесин суранарым саныңар, биз силерди бүпүлөйлүү ардактап, бар болгула кагылайын карылар. Ушундай эле бүткүл Кыргызстанда мугалимдерди куттуктап кетким келет. Себеби мугалим ушунчалык түшүктүү кесип, эч убакта убакыт болбойт, өзүнүн балдарына көңүл бурганга да убакыт болбой, окуучуларды биринчи орунга коебуз да. Анан ошо мугалимдерге өзүмдүн кесиптештеримди куттуктап кетким келип атат. Мугалимге арнаган ырымды окуп койсом укмосун. Коргоп турган окуучуну бөпөлөп, жакшы чыкса батпай жерге көкөлөп, акыл насаат билим берген талыкпай, мугалимдин баркы чыкса өйдөлөп. Мугалимдер билим жолун тандаган, бала үчүн жанды үйрөп калбаган, алга жылып намыс менен так болуп, жакшылыкты, ийгиликти жандаган. Талыкпастан ар бир ишти аткарып, ишти сүйгөн эл жер үчүн тапталып, бар болсо экен асыл ага эжейлер, эл эсинде окуучунун сакталып. Толуп турсун элге болгон сүйүүлөр, ачык болуп күлкү толсун жүзүңөр, келечекке дем күч берип дайыма, бакыт менен шаңга толсун күнүңөр. Баракет, ошолор болсун. Биз дагы жалпы Пирамида телеканалы биздин жалпы жаамат убакыттан пайдаланып, жалпы мугалимдерди, карыларды майрамыңыздар менен куттуктайбыз. Ар дайым эле ушул күнү эле сыйлап, урматтап куттуктабай, ар бир күн сайын биз сиздерди куттуктап, сиздерге ыраазычылык айтып турсак дагы, сиздер дагы бир кичинекей болсо дагы бактылуу болуп турган учур пайда болуш керек. Анысы кандай? Биз дагы убакыттан пайдаланып сизди чын жүрөктөрүбүздөн майрамыңыздар менен куттуктайлык. Сиздер биздин жаштарга таалим тарбия көрсөткөн азыркы тапка чейин, мисалы үчүн мен ушул жашка жетсем дагы такыр мугалимдерди унутпайм. Анысы кандай? Сиздер дагы көптөгөн мугалимдерди куттуктадыңыздар, биз дагы мугалимдерди куттуктайлык. Анан жалпы чокталдыктарга салам болсун, чокталдыктар сиздерге салам болсун. Мугалимдерди ар дайым сыйлап, урматтап, анан өзгөчө Чокталдын тарых сабагынан берген эжекебизди дагы Динара Иманалиева эжекебизди дагы көбүрөөк сыйлап турсаңыздар, эжем көбүрөөк илхом алып ушунчалык чыгармалардан жаратып, анан жалпы биздин күйөрмандарыбызды, жалпы элибизди ырлар менен сүйүнтөт деген жакшы ишенимибиз бар. Анан сизге эле суроо болсун, эмне үчүн негизи азыркы жаштар көп тарыхка кызыкпайт? Анан тарыхка караганда андан ары, мисалы үчүн интернетти көбүрөөк түшүнгөнгө аракет кылат. Эми бул заманга ылайык. Сиздин оюңузча, тарыхты эмне үчүн окуш керек, тарыхты эмне үчүн билишибиз керек өзүбүздүн?
тарыхты ар бир адам билиш керек, себеби өткөнүн ата бабалардын тарыхын билип, ошол жакшы жактарын кабыл алып, ошо менен алдыга багыт алып жашайт экенбиз да. Анан биз азыркы мезгилде Кыргызстан тарыхы, дүйнө тарыхын окуганда окуучуларга дайыма айтабыз, тарыхты билмеген биз жашай албайбыз. Ошол өткөндөрдөн сабак алып, анан ошо менен алдыга жылабыз. Тарыхты сүйүшүбүз керек, патриот болушубуз керек деп дайыма какшап айтып турабыз да. Анан Кыргызстанды жакшы көрөсүңөрбү деп дайыма сурайбыз окуучулардан. Жакшы көрөбүз дейт. Жакшы көрүш үчүн тарыхты билиш керек. Тарыхты билбесиңер жакшы көрө албайсыңар деп ушундай түшүндүрөбүз да. Анан менин мугалим тарыхчы эжем Бүбүсара деген эжем бар болчу. Тарыхты мен негизи жакшы көрөм. Анан тарыхты билсең таш чайнайсың деп айтчу да. Анысы кандай? Анан ал жаш кезде түшүнбөчү экен, сөзмөн сөз кантип ташты алып чайнайм, тиштерим сынып калат деп. Анысы кандай? Ал сөздөрдү кийин гана түшүнүп турдум. Анысы кандай? Тарыхты билсек буюрса Сиздер эмки айланбанын мүчөсү Динара Иманалиева эжекеңизге берип коелук. Тарыхчы, күчтүү акын, жакшы педагог, мыкты апа деп дагы айтсак болот. Эми биздин эфирден кийин экран жылдызы деп. Анан чокталдыктар жакшы таза болгон эжекеңизди бүгүн барып каласыз да, буюрса. Эми ошол канча жылдан бери сиз мугалим болуп иштейсиз? Ошол ардактуу кесипти аркалайсыз? 96 жылдан бери. Окууну бүткөндөн бери. Бул өр дүйнөсүнө мектепте эле 8 класста окуп жүргөндө ошо адабият, кыргыз тили адабиятын аябай жакшы көрчү элем. Анан бир 4 сап ыр жазып көрөйүнчү деп 8 класста ыр жазып, анан кыргыз тилде, кыргыз адабият тилинен берген агайга көрсөтсөм, жакшы сен жазат экенсиң, жаз деп ушундай бир багыт берип, колдоп, ушинтип агайыбыз эме кылды эле. Анан ырларымды жиберип, Кыргызстан пионери, Жаш элимчи журналдарга чыгып жүрдү. Андан кийин турмушка чыгып, баягы үйдө түшүктөр болуп калып, такыр чыгармачылык таштап койдум да. Кийин ошо мектепке кирип эле, анан балдарды карап эле көп жазбай, анан кийинчерээк кайра улантып эми мектептеги баягы иш-чараларды эле жазып берип эле, анан чыгармачылык таштап койдум эле. Анан кийинчерээк ошо Кыргыз акын жазуучулар фондуна кошулуп, анан акындар менен аралашып, чыгармачылыгымды кайра оңдоп, ырларымды түздөп, мен дагы китеп чыгарсамбы деген жакшы үмүттөр менен. Баракелде. Жакшы тилектериңиз, жакшы ойлоруңуз бар экен. Эми дагы ырларыңыз барбы, окуйсузбу? Бар. Бактылуу болом деген ырды окуп койсом. Көл жийикте турам, эркелеп айтып сырымды, жай калкып толкун, уккан сыйт ички шыбырды, күн нуру менен чагылып турса сулуулук, аржандык сүйүп, табына кайра жылынды. Күндөрүм өтөт, токтобой алга бурулуп, тамырын тапсаң, бүтпөгөн ырлар угулуп, сүрөтчү болсом, чир жазып күндө тартмакмын, сактасын элди, ди ушул алтын сулуулук. Чарчабай тыңшап, толкунду нукса миндөрүн, тартмакмын таптап, буюктун түркүн түрлөрүн, жеткире алсам, кооздукту тартып элиме, сүйүүнүн аппак, тажабай терип гүлдөрүн. Таң менен кошо, сырымды айтып термелем, көтөрүп көңүл, жеңилдеп жээкте мен келем, жаныңда калган, тагдырга таазим түбөлүк, бактылуу болом, күч кубат алып көл менен. Баракелде.